Ассаламу алейкум, урматтуу футбол көрөрмандар, футбол ордосу каналымен бүгүнкү күндө кызматыңыздарда дагы деле биз. Андыктан жалпыңыздар бизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Анткени бүгүнкү чыгарылышыбызда жалпылай дол ошол Европа лигасында, Чемпиондор лигасына кимдер чыгат? Жана ошондой эле Европа лигасында кайсы командалар катышат? Лига конференцияда кайсы командалар калып кетти? Мына ошол боюнча топ 4 лига боюнча сөз кылган. Анткени Ла Лига боюнча жогорку видеосунда кеп кылган болчук. Эми бүгүнкү күндө акырындык менен кайсыл APLдан баштайлы. Анткени APL атактуу да бар элечи. APL командалары. Кайсыл командалар? Анткени бул APL командалары бул жылы таптакыла фурор көтөрүп салды. Ошол эң акыркы 16-17 орунда келе жаткан Тоттенхэм менен Манчестер Юнайтед бүгүнкү күндө Европа лигасынын финалында өз ара беттеш алып барышат. Андыктан мына ошол командалардагы кызыктуу бир оюндар тартуулап бере алышат. Ошол себептен эми алдыңкы даражадагы оюндар, ошондой эле Лига конференциясында Челси командасы дагы финалга жол алынган. Эми акырындык менен кайсы командалар жол алды Чемпиондор лигасына кийинки жылга? Азыркы учурда Ливерпуль 1-орунда 83 упай менен автоматтык түрдө аларды. Жолдомо алышты Чемпиондор лигасына кийинки жыл ойногонго. Андан кийин Арсенал автоматтык түрдө алды. Ал эми калгандары катыш болсо керек деп атам. Ньюкасл, Манчестер Сити, Челси, Астон Вилла, Ноттингем бул командалар өз ара Чемпиондор лигасына жана Европа лигасына жолдомо алганга аракет кылышат. Алдыдагы болгон 2 гана тур, ар бир команданын 2 гана оюндары калганына карабастан. Мисалы, ашып барса Ньюкаслда 66 упай, Манчестер Сити 65 упай, ал эми Челсиде 63, Астон Виллада 63, Ноттингем Форестерде 62 упай болгондуктан бүгүнкү күндөгү турнир жадвалдар таптакыр башкача бир көзөмөн тартылды. APL мына ушундай оюндарын тартуулаган абалда дүйнө жүзүндөгү лигалар арасында номер 1 орунда тургандыгындагы далилдеп кетти десек туура болот. Бул далилдеген деген негизинен Чемпиондор лигасына 5 орун берилет APLдан. Бул кийинки сезондон болсо APLдан 6 команда чыгат экен. Мунусунан дагы ошол APLдын дүйнө жүзүндөгү 1 орунда турган лига экенин, мындай факт экенин айтсак болот да. Эми бул жерде биз айтып кетишибиз кыйыныраак болот. Азыр бул команда чыгат депчи. Анткени билесиздер, бул APL жөнөкөй могул команда жеңип кетиши мүмкүн, айтышта кыйыныраак. Ошол топ даражадагы Тоттенхэм менен Манчестер Юнайтед 16-17 орунда келаткандан кийин эми айтыш кыйыныраак. Ошол себептен бул суроону сизге калтырдык достор. Сиздердин пикириңиздерчи, кайсыл командалар Чемпиондор лигасына, кайсыл команда Европа лигасына жана ошондой эле кайсыл команда Лига конференцияга орун алышы мүмкүн? Муну сиздер өз оюңуздарга комментарийге калтырыңыздар. Биз акырындык менен калган Италияга өтөлү. Кошуп кетейин. Каршы болбосоңор, биздин деген футбол ордосу каналыбыздын Telegram каналы бар, официалдуу. Ошол жактан биз деген сурамжылоо жүргүзөбүз. Кайсыл командалар Чемпиондор лигасына чыгат дегенчи, ошол сурамжылоого ылдый жакта ссылка аркылуу өтүп жооп берип кетсеңер болот. Жана ал биздин Telegram каналыбызга каталып да кетсеңер болот. Ал жакта дагы футбол жаңылыктары чыгып, силерге кандай десем, силерди кабардар кылып турабыз да ошол каналда. Эми акырындык менен Италияга. Кечеги күнү эле шумдук бир оюндар тартуулап келе жаткан Интер баштаган бүгүнкү күндөгү Серия А лигасына өтөлү. Серия лигасында Наполи жетекчи, бирок кечеги оюн натыйжасында ортодогу айырмачылык болгону 1 упайга алды. Чемпиондукка талапкер дал ушул Интер командасы менен Наполи. Башка команда эми тилекке каршы туруштук бере алышпайт болгону 2 эле тур калды. Ошол натыйжасында бүгүнкү күндөгү мына ушул Тоттенхэм дейм да. Интер командасы менен Наполи Италия Серия лигасынын чемпиондугуна аракетин жасашууда. Интерге бир аз кыйын болушу мүмкүн, анткени билесиздер, Чемпиондор лигасына дагы финалга чыккан. Ошол боюнча да бир аз кеп калат. Алар деген Чемпиондор лигасында дагы кандай десем, утканга аракет кылышат. Анан ошол серияны дагы утканга аракет кылышат. Азыркы учурда 37-чи турда Интер Лацио менен өзүнүн үйүндө беттешет экен. Андан кийинки 38-чи акыркы турда болсо Интер Комо менен конокто оюн өткөрөт экен. Башкача айтканда 2 оюна калды. Ошол 2 оюнда Наполи максимал упай топтош керек. Упай топтоп Наполини кубалап жетип, чемпиондукту тартып алганга аракет кылыш керек. Ал эми Наполи болсо акыркы 2 турда болсо Парма менен конокто оюн өткөрөт экен. Парма деген эми бул төмөндөр адашпасам 14-15 орунда келе жатат. Эми аны мисалы туруштук бербесе керек деп ойлойм. Парма деген ута ала турган эле команда оюн болот деп айтсак болот. Андан кийинки 38-чи акыркы турда болсо өзүнүн үйүндө, өзүнүн стадионунда Калярини кабыл алат экен. Балким мына ушул өзүнүн үйүндө көрөрмандары көз астында Калярини жеңген абалда Италия Серия лигасынын чемпионат алышы мүмкүн. Наполи болгону аракетин жасаш керек жана болушунча 2 оюнда максимал 6 упайга бел байлаш керек. Болбосо Интер артынан кууп жетип ашып кетиши дагы толуктой мүмкүн. Бул Италия.
Бул Италия командаларынын баардыгын сен күтсөк болот. Мен деген кечээ мисалы фурор көтөргөн Барселонанын жеңип алган Интер командасы бүгүнкү күндө эми кийинки көз карашты албетте Наполиге каратып көрөт. Кыскасы буга чейин айткан эки лигада тең интрига чоң болуп атат азыркы учурда. Сезон аяктап калды, эки гана тур калды. Эки турдун ичинде азыркыга чейин ким чемпион болору же болбосо ким чемпиондор лигасына жолдомалары мындай так билине элек. Бул дагы менин оюмча мындай футболдун жогорку деңгээли экенин айтып турат деп ойлойм. Азыр эми кимдер калды? Наполи менен Интер толук кандуу автоматтык түрдө кийинки чемпиондор лигасына жолдомо алышкан. Ал эми 3-4 орунда Аталанта менен Ювентус бар. Бирок Ювентустун чыгышы бир аз кыйынчылык туган экен. Аларда Лациого каршы да беттешпер, адашпасам. Лациого каршы беттешпер, анткени Лацио 6-орунда, 5-орунда келе жатат, артынан кубалап. Антан экөөнүн бирөөсү балким чемпиондор лигасына, бирөөсү Европа лигасына түшүп кетиши дагы мүмкүн. Азыркы учурда биз видеону тартып аткан маалда дагы упайларынын бирдей экен, 64 упайлары бар экен экөөнүн тең. Ошондуктан экөөнүн ортосунда дагы чоң күрөш жүрөт. Кыскача айтсак, ал эми Европа лигасы, конференция лигасында Рома менен дагы төмөндө келе жаткан Милан менен Болония дагы аракет кылып көрүшөт. Эгерде мына ошол командалар өздөрүнүн ата-энесин жеңе турган болсо, Рома алдыңкы мүнөттөрдө жеңилип кала турган болсо, анда балким Милан дагы чыгып кетиши мүмкүн. Бул биз толук кана айтып кете албайбыз, бул команда чыгат деп болгону болжолдуу түрдө айтып кете алабыз. Бирок Рома дагы акыркы оюндарын карасак, адашпасам 16 оюндан бери жеңиле элек. Мен адашпасам достор, адашкан болсом жазып коюңуздар комментарийге. Гүлжөө сен адаштың депчи. Кийинки лигага өтөлү? Ооба. Франция лигасына, Лига 1-ге. Мейли, Франция лигасын баштайлы. Бул жылы Чемпиондар лигасында жолдомо алган финалында фурор көтөргөн Парис Сен-Жермен. Луис Энрике шакирттери бүгүнкү күндө мүнөтүнөн мурда чемпион аталды. Бүгүнкү күндө Чемпиондар лигасынын финалына жолдомо алды. Ошондой эле чемпиондукка негизги талапкер команда дагы трейбл дагы кылышы мүмкүнбү? Парис Сен-Жермен быйылкы сезондо чоң жаңылык жаратты. Башка тарабынан көрсөтүп атат өздөрүн. Буга чейин Чемпиондор лигасынын финалына 2020-жылы чыгышкан болчу. Ал кезде деги Неймар бар эле курамында, анан дагы Мбаппе бар эле. Бир нече мыкты оюнчулар бар болчу. Бирок тилекке каршы Бавариядан ошол 2020-жылы 1-0 эсене жеңилип, чемпион боло албай калышкан болчу. Бирок мунусунда Луис Энрике өзүнүн мыкты адис экенин, мыкты тренер экенин дагы бир сыйра далилдеп көрсөтүп, эч качан Чемпиондор лигасына бир жакшы жыйынтык көрсөтө албаган ПСЖны чемпион кылган аз калды деп айтсам болот. Ооба. Болгону дагы достор, ушул убакка чейин мен деген Неймар, Мбаппе, Месси үчүлтүгү бар учурунда жетип келбеген даражага бүгүнкү күнү Луис Энрике эч кимсиз Барселонада кереги жок болуп калган Дембелени алып келди дагы ушунчалык Чемпиондор лигасынын финалына алып чыкты. Ал эми Чемпиондор лигасында чемпион болом деп үмүттөнгөн Мбаппе Реалга барып эмне болду? Кудай билет эми. Ал жагын мурунку видеодо айтканбыз, каналга кирип өйдөрүп карасаңар, ошол видеодон көрө алсаңар болот. Эми бул жерде кимдер чыгат? Кимдер чыгат? Биринчи Парис Сен-Жермен албетте толук кандуу мүмкүнчүлүк алган. Андан кийинки командалар Марсель бар, бул дагы толук кандуу бүгүнкү күндө адашпасам Чемпиондор лигасына жолдомо алышат. Ал эми 3-орунда Монако командасы ал дагы чемпиондукка талапкер жана мүмкүнчүлүгү бар команда экен. Андан кийинкиси мен айтып коеюн, 4-чү, 5-чи, 6-чы орунда негизинен бул жерде 3 башка негизги командалар. Ооба. Бирок чыгышат экен. Үчөөнүн тең бирдей упайлары бар. Азыркы учурда 57ден мисалы Ницца 4-чү орунда келатат. Алардын багы гол айырмачылыгы көбүрөөк болгондуктан ошол 4-чү орунда жайгашып азыркы учурда Чемпиондор лигасынын багы квалификация этабына чыгышат экен. Ал эми 5-чи орунда болсо бул Лил келатыптыр. Алар дагы 57 упай менен, алар болсо түздөн-түз Европа лигасына жолдомо алышат экен. Эгерде чемпионат алда дагы 2 тур ушундай эле жыйынтык менен жыйынтыкка турган болсочу, бирок деген эми бул чемпионаттагы башка чемпионаттардан кем калышпагандыктан алдын ала айтыш менен азыркы учурда кыйыныраак. Биринчиден болбойт, алдын ала айтышчы, моундай болот деп. Экинчиден кыйын да айтсаң делечи, мындай туура жоопду айтыш. Анан туура эмес маалымат берип койсок дагы менимче туура эмес болуп калат. Ал эми 6-чы орун болсо Страсбург командасы экен. Аларда дагы 57 упай. Бул команда болсо конференция лигасынын тайпалык этабына түздөн-түз жолдомо алат экен, эгерде ушундай чемпионатты жыйынтыкка турган болсо. Эми Францияны көпчүлүгү деле көрбөс керек. Болгону азыркы учурда болуп аткан оюндар тууралуу айтып кетебиз. Ошону айтып кеттик. Ал эми акыркы албетте бул Германия Бундеслигасы. Бул жылы жалпылай өмүр боюнча тарыхында биринчи жолу
кубокту башынан бийик көтөргөн Харри Кейн тууралуу айта алчы бир аз. Өзү көтөрдү. Ооба. Жасалма интеллект эмес достор, өзү реалдуу эле кол башынан бийикке кубокту көтөрдү достор. Мен ошол нерсеге кубандым. Мен эмес, деги эле жалпы футбол чөйрөсүндө жүргөн инсандардын көпчүлүгү билсе, билгендер болсо, анда кубанса керек. Анткени Харри Кейн канчалаган иш аракетти кылды, бирок тегиге каршы ийгиликсиз болду. Ошо былтыр ошо кубок утам деп атайын Тоттенхемден Баварияга өткөн болчу, бирок тилекке каршы ал жылы деген Бавариянын жылы эмес экен көрсө. Ал жылы адаптация жылдары болбой калды. Хаби Алонсо менен Байер Ливеркузендин жылы болуп, тилекке каршы Бавария эч кандай бир да кубок утпай калган болчу. Аны деген көпчүлүк ошол Харри Кейндин келиши менен байланыштырып аткан болчу, бирок бул жылы ал нерсени жойду го дейм Харри Кейн. Мен буга чейин видеода айтчумун да, Харри Кейн менин сүйүктүү Харри Кейним. Дагы деле экинчи орунда депчи, бул жолкусунда башты бийик көтөргөн абалда мактанган десек деле болот. Харри Кейн менин сүйүктүү Харри Кейним акыры өзүнүн тарыхында кубокту башынан бийик мыкты деңгээлде көтөрө ал жана ал нерсеге татыктуу эле болду. Бомбардири болду, башкасы болду, оюнда мыктылыгын көрсөтө алды. Биринчи болгондо, экинчи болгондо болсо эми мыкты бир жыйынтык чыгара алды Харри Кейн. Эми буларга да көптү токтобой эле болгону, мына ушул Бавария командасы кийинки Чемпиондар Лигасына катышат. Мөөнөттөн мурда жолдомо алып турабы. Ал эми андан кийинки команда албетте былтыр фурор көтөргөн Алонсо шакирттери болмуш Байер Леверкузен. Бул жылы бир аз ийгиликсиз болду. Сезондун орто чендеринде бир аз упайлар жоготушту. Ошонун натыйжасында Алонсо шакирттери экинчи орунда калды дагы, бирок ошого арасынан эми Чемпиондар Лигасына жолдомо алды. Бирок ал жылы кандай болот деген суроо бар. Анткени кийинки жылда Хаби Алонсо жок болду астта. Башка маршруттар чыгат, эми ал жагын биз билбейбиз. Ошо жетекчилер өздөрү чечет, кайсы маршрутчу келе тургандыгын. Болгону бул жерде эми июнь айында Хаби Алонсо Ливеркузен менен ассаламу алейкум кош айтышат дагы, балким Реалга жол алды. Ушул эки команда чыкты, андан кийинки командалар Айнтрахт Франкфурт. Биринчи, экинчи орунда Бавария менен Байер ушу Чемпиондор Лигасына жолдомо алышты. Андан кийинки болсо 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы орундагы Айнтрахт, Франкфурт, андан кийин Фрайбург, Боруссия, Майнц. Анан дагы Red Bull Leipzig бар. Red Bull бакен. Бул командалар азыркы учурда дагы башка лигаларда эле күрөш жүргүзүп атышат. Чемпиондор Лигасына жолдомо алганга, негизи эле ошол чемпионаттарга чыгуугачы. Анткени деген бардыгынын ортолорунда упайлардын аралыгы андай деле алыс эмес. Алдыдагы болгон эки турда бир жеңилип калса, кадимкидей чемпионатта орундар алмашып кетип, башка командалар кандай десем, такыр башкача бүтүшү мүмкүн да чемпионатчы. Чемпиондор Лигасына, Европа Лигасына башка командалар чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жактан деле айтыш кыйын. Ооба, кечеги ал нерсени кечеги оюнда тартуулап кетти. Анткени кечеги экинчи орунда жаткан Байер Леверкузен командасы өз үйүндө Боруссия Дортмундга 2-4 эсебинен жеңилип калды. Албетте эми Байер Леверкузенга жогото турган эч нерсе жок. Алар утулса дагы экинчи орунда калат жана Чемпиондор Лигасына жолдомо алат. Бирок Боруссия Дортмунд командасы бүгүнкү күндө Европага түшүп кетиши мүмкүнчүлүгү сакталып турат. Бирок алар болушунча тырышты, аракет кылды. Кечеги жеңип алганда байланыштуу бүгүнкү күндө эми Фрайбург 4-чү орунга келе жаткан Фрайбургдун артынан куалап келе жатат Чемпиондор Лигасына жолдомо алуу үчүн. Кыскасы, мына ошондой жаңылыктар топ 4, топ 5 чемпионаттарда кайсы командалар Европа Лигасына жолдомо ала турган өзүңүздөр пикириңизди жазсаңыздар болот комментарийге. Болгону биз азыркы учурдагы абалды айтып кеттик. Эми эки оюндан кандай натыйжа болот биз билбейбиз анысını. Ооба. Ошол себептен эми көрө жатарбыз. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө сиз менен биргеликте дал ошол чемпионаттардын бүтүшүн, жыйынтыктарын көрөбүз. Ошондой эле клубтар аралык дүйнө чемпионатта дагы көрүшөбүз деген ниетибиз бар. Сөзсүз түрдө көрүшөбүз. Ошондуктан биздин каналыбызга катталып, биздин видеолорду калтырбай көрүп туруңуздар. Буюрса алдыда дагы көптөгөн чыгарылыштарды жасаганга, тартканга сөзсүз түрдө сөз беребиз. Буюрса кызматыңыздарда турабыздар. Сиз менен биргеликте Кыргыз блог жана ошондой эле Гүлжо 07 болдук. Кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум.